Нарын Кыргызстандын эң колориттүү жибек жолунун боюндагы улуу тарыхы бар шаар. Азыр деле Теңир тоонун борбору эркин экономикалык аймак. Ал жолдун тоому катары аймактын бардык чарбалык комплексин жана автожолдорун байланыштырып турат. Ага кошумча шаар Кытайга жакын жайгашкандыктан стратегиялык мааниге ээ. Сооронбай Жээнбеков 6 жылда аймактын бул кенен потенциалын ачаарына нарындыктар ишенип жатат. Ал эми алдыда жасай турчу иштер абдан көп. Мындан да өнүккөн жакшы шаар болот дейбиз деп айта алабыз. Нарынды жакшы өнүккөн инвесторлор келген, элибиз негизи нарын эли меймандос. Быйыл Нарын шаары негизделишинин 149 жылдыгын белгилеп жатат. Президенттик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбеков бул маарекенин эң башкы мейманы катары чакырылган. Ал шаардын туулган күнү менен куттуктап, алдыдагы пландары тууралуу бөлүштү. Стратегиялык жолдор бар. Жолдор алар боюнча да толуп иш кетет. Биз Кыргызстанды транзиттик мамлекет кылганга аракет кылып атабыз. Транзиттик мамлекет деген бизге кирген төрт жактан кирген тең жолдорубуз жасалып бүтүш керек. Биз акы жүктүн баары өтө башташ керек. Ал транзиттик мамлекет деген бул жумуш орун, бул бюджет. Сооронбай Жээнбековдун Нарындын келечеги тууралуу пландары аймактарды өнүктүрүү долбоорунун концепциясына бекиген. Теңиртоолуктардын Ордо калаасы бул чоң программадагы экономикалык борборлорго кирген 20 шаардын бири экенин да белгилеп кетти. Мына 20 шаар алдык. 20 шаар Кыргызстандан. Ошонун ичинде Нарын шаары, Кошкор шаары бар. Ошол шаардын тегерегинде кайра иштет өнөр жай өнүгөт. Бул биринчи. Мисалы Нарында эмне өндүрүлөт? Сүт, эт, жүн, тери. Мына төртөөдөн кайра иштетилиш керек. Бул сөздөр эч кандай убада эмес. Иштелип чыккан экономикалык жана социалдык жактан өнүктүрүү боюнча ири долбоор. Анын концепциясында ишке ашыруу мөөнөтүн да Сооронбай Жээнбеков премьер кезинде эле кабыл алып кеткен. Биздин президент Сооронбай Жээнбеков. Биздин тандоо Сооронбай Жээнбеков. Нарындыктар талапкерге жана анын демилгесине ишенерин Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушууда эле билинип калды. Аны башка аянтка келген калктын санынан эле байкасак болот. Демек алар Жээнбеков менен 6 жылдан кийин жаңы өнүккөн Нарынды көргүсү келет. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт.